оңой жолу Эвалан сайтында. Описаниядагы ссылка аркылуу өтүңүз жана катталыңыз. Бир күндүк, бир жумалык, бир айлык депозитке акча салыңыз. Жыйынтыгын бир күндө байкаңыз. Бардыгы сиздер үчүн. Саламат Садыкова бакыт бул чынында өзүңдүн жүрөгүңдүн тереңинде. Кыргыз эл артисти Саламат Садыкова бактылуулук тууралуу өзүнүн пикирин социалдык баракчасына жазды. Бактылуулуктун биринчи башаты бул көңүлдүн бейпилдиги. Ошондой эле адамдардын жашоосу ар түрдүү ырахаттарга, көңүл ачууларга толсо дагы анын даам татымы болбойт. Себеби алар бактылуулуктун маанисинде, максатында, сырында түшүнө алышпайт. Анан кантип алар көңүл бейпилдигин же ырахатын таба алышсын? Ал эми чындыгында жан дүйнө бейпилдиги же ырахаты ыймандын жемиштеринин бири экендиги талаш туудурбайт. Бакыт бул чынында өзүңдүн жүрөгүңдө, сенин ыйманыңдан көз каранды сулуу дүйнө. Балдарыңдын билимге каныгып, калп айтпай, уурулук жасабай, жолдош жорочул, тууганчыл, адептий болуусу эмеспи? Жаман жолдон оолак болуп, адамдар туурасында дайыма жакшы ойдо болуусу, башкалардын да артыкчылыктарына сыймык менен карап, ийгиликтерге умтулуусу, ырасында эне баланын ортосундагы чоң ырмат-сый, мээримге туунган, үй бүлөлөрдүн гана үзүрлүү уюткулу, очор бачар орозгерине эмне жетсин? Мындай үй бүлөлөр элибизде оңдоп саналат. Ылайым коомдогу ыплас көрүнүштөрдөн арылып, жакшыга жанашалы, жакшылыктарда чексиз болсун деген ниетин билдирди Саламат Садыкова. Маалымат булагы Арыба Чекиткейжи. Дагы бир митинг. Караван соода борборунун сатуучулары өкмөт үйүнө кирүүгө аракет жасашты. Караван соода борборун онлайн аукционго коюуга каршы чыккан. Караван соода борборунда иштеген соодагерлер өкмөт үйүнө кирүүгө аракет кылышты. Бирок ичиндегилер аларды киргизбей эшикти жаап алышкандыгы айтылды. Өкмөт үйүнө кире албай калгандар уят деп кыйкырышкан. Алардын айтымында мамлекеттик мүлктү башкаруу фонду соода үйүн онлайн аукционго койсо, анда иштегендер бутиктеринен ажырап калат. Маалымат булагы Фабула Чекиткейжи. Балама ата керек, ылайыктуу адам болсо кетет элем. Мен кош бойлумун, 3 айлык боюмда бар. Тилекке каршы атасы бизди таштап кетти. Эмне кыларымды да билбей калдым. Мага жардам керек болуп, аргасыздан кайрылып отурам. Кудайдын берген сыноосун башымдан өткөзүп жатам. Кош бойлуу экенимди ата-энем билбейт. Бейкүнү баланы алдырганга колум барбай, кыйналып жүрөм. Баламды өзүм чоңойткум келет. Башка бирөөгө берейин дегенде ой жок. Балдары болсо деле турмуштан ажырашкан жигиттер болсо, бактылуу болуп жашасак деп кыялданам. Балага баары бир ата керек эмеспи? Ылайыктуу адам болсо баламды алдырып салбай, турмушка чыгып кеткеним оңбу деп ойлонуп жүрөм. Нуриза. Маалымат булагы Аргумент Чекиткейжи. Алмаз Шадаев кийинки жылы үйлөнөйүн деп турам. Шоу-бизнестеги бойдок мырзалардын катарын толуктаган. Алмаз Шадаев көптөгөн сулуулардын жүрөк орусу. Турмуш куруу тууралуу ойлонуп жүргөн мырза менен жеке жашоосу, сүйүү тууралуу баарлаштык. Алмаз мырза, акыркы кездери жалаң эле муңдуу чыгармаларды жаратып калдыңыз окшойт. Мындай ырлардын мазмуну жан дүйнөмдөгү абалга эч тиешеси жок. Табиятымдан өтө позитивдүү адаммын. Болгону элге муңдуу ырлар жагат экен. Ушул нерсени байкап, ушундай ырларды көбүрөөк ырдап калдым. Сиздин аткарууңуздагы эми мага баары бир деген ыр 28 миллиондон ашуун көрүү чогулткан жалгыз чыгарма болду. Мындан канча каражат таптыңыз? Акыркы 2 жыл ичинде болор үчүн квартал сайын $1000 алып келем. Азыр өзүмдүн каналымды ачып, андан да киреше таба баштадым. Тойлордо ырдай берип сахнада ырдоону сагынасызбы? Пандемия учурунда үйдө болуп, бир сыйра ооруп айыктым. Учурда элдин жакшылыгында кызматта жүрөм. Мурдагыдай күнүнө 8-9 той болбосо дагы 2-3 тойго барып жатабыз. Чындыгында сахнада ырдоону, эл жер кыдырып концерт бергенди абдан сагындым. Сиздин бир кыз менен түшкөн сүрөтүңүзгө сүйүктүүсүн тапты деген жазуу кошулуп интернет желелеринде желдей тарады. Бул кептин чындыгы барбы? Ал кыз менен сүйүктүм эмес. Ошондо бир жолу жолугуп сүрөткө түштү. Менин артымдан хайп жаратып алды десем болот. Эгерде сүйүктүмдү тапсам, биринчи өзүмдүн баракчама чыгарат элем.
Негизи эле хайп деген нерсеге көп илинесиз. Өзүңүзгө жагабы? Бул нерсе мага жакпайт. Хайпты атайын кылып, таратып жиберейин деп да ойлонбойм. Элиме жакшы ырлар менен клиптерди тарттырып, тартуулап турсам болду. Жүргөн турганым элдин талкуусуна түшүп турганына бир чети сүйүнөм. Мага эч ким кызыкпай койсо эмне кылат элем? Элдин көңүл чордонунда болгонум, иштеп жатканымдан кабар берсе керек. Досторуңуздун биринин концертинде бир кызды жандап келип, бирок камерадан качырып тарттырбай койдуңуз эле. Ал кыз ким? Азыр мен жашмын, бойдокмун. Концертке алып албайсызбы? Алмаз Байке деген карындаштардан бирөөнү ээрчитип алсам керек. Улам бир кыз менен чыга бергениңе сизди сырттан жактырып жүргөн кыздардын көңүлүн калтырбайбы? Кандай деп ойлойсуз? Көрөрмандарым мени эмес, менин чыгармачылыгымды жакшы көрөт болушу керек. Мени жакшы көргөндөн пайда жок. Ырчы катары эле баалашса, ошол мага жетиштүү. Мага Алмаздын ырлары жагат деген эле сөз керек. Кыз Сайкал Кабылова менен ырдаган дуэтте да жарашып калат экенсиңер. Үйлөнүп алгыла дегендер көп болду эле. Бул тууралуу ойлонуп көрдүңүз беле? Кыз Сайкал менин карындашым, анын бир байкеси менин досум. Мага агасындай мамиле кылат. Чыгармачылыкта жүргөн 10 жылда бир да ирет ырчылар менен дуэт аткарып көргөн эмес экенмин. Жети өлчөп бир кесип туруп, биринчи жолу карындашым менен дуэт ырдадым. Ырыбыз бир күндө эле 1,5 миллион көрүү топтоду. Сүйүүсүн арнаган көрөрмөн кыздар болсо керек. Оба, сүйүүсүн арнагандар болот. Майрамдарда белектерди беришет. Азыр интернет өнүгүп калбадыбы? Социалдык тармактардан кат жиберишет. Жооп бербей калсаң 200 СМС жазып ийишет. Өзүңүз жашоодо чоң сүйүүгө кабылдыңыз беле? Чынын айтканда жашоодо баш айланткан чоң сүйүүгө кабылып көрө элекмин. Эгер сүйүп калсам үйлөнүп жаным тынат. Чыныгы сүйүү болсо эч нерсесине карабай үйлөнөм. Бүгүнкү күнү ошондой сүйүү күтүп жүрөм. Кыздар менен сүйлөшүп көрүп жылдызыбыз келишпесе, ортодо түшүнүү болбосо, кой башкасын карайын дейм. Өзүм сүйүүгө туруктумун. Кудайым буйруп жакшы кызга жолуксам деп тилек кылам. Эркек кишинин жашы 30дан өткөндө кыз жакпай тандай баштайт дешет. Эртерээк үйлөнүп, албаганыңызга өкүнбөйсүзбү? Туура, бул маалда аябай карап калат экенсиң. Бир жери жакпай калса эле сүйлөшүүгө каалооң бат өчөт экен. Антсе да эрте үйлөнүп албаганыма өкүнбөйм. Себеби мен азыр өзүмө абдан жаккан сонун доордо жашап жатам. 30да болсом дагы жаш көрүнөм. Чыгармачылыгымды бир калыпка салып алдым. Мамиледе эмнени талап кыласыз? Сиз үчүн идеалдуу мамиле кандай болот? Менин талабым деле жок. Башкысы адамгерчиликтүү, жөнөкөй, жылдыздуу, акылдуу жан болсо дейм. Үйлөнсөм жубайымды элге көрсөтпөйм деп айтканыңыз бар. Себеби? Оба, үйлөнсөм жубайымды элге көрсөтүүнү каалабайм. Акыркы убактарда ата-эне, бир туугандарымды да интернет булактарына чыгарбай калдым. Апам көчөдө базарда жүрсө, Алмаз Шадаевдин апасы деп көрсөткөндөр болот экен. Ошого алардын тынч жашоосун каалап калдым. Буйрусо үй бүлө курсам деле, жубайымдын сүрөтүн чыгарып жарнама кылбаганга аракет кылам. Жеке жашоомду тынч эле кармагым келет. Кыялыңыздагы кызды тапсаңыз үйлөнүүгө даярсызбы? Досум Аваз Акимовдун инисинин үйлөнүү тоюнда досумдун галстугун ыргытканга тосуп алгам. Жакшы ниет менен ырым кылып илип койдум. Эми өзүмө 5 айда үйлөнүшүм керек деп убакыт бердим. Буйруса сүйүктүмдү жолуктурсам. 2021 жылдан калбай үйлөнөм. Үйдөгүлөр деле качан деп айта башташты. Эгерде жагымдуу жаңылык болуп калса, элиме сүйүнчүлөйм. Маалымат булагы Леди Чекиткеji.